Салам, мен Аэлита Желдеңова. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы сайттын түзүлүшүн жайгаштыруу. Бул эмне жана бул нерсе менен ким алектенет? Веб-сайтты түзүү бул бир кыйла татаал процесс жана бир канча этаптардан турат. Эң эле негизги биринчи кадамдардан болуп, бул сайттын түзүлүшүн сүрөттөгөн документтин негизинде веб-дизайнер сайттын тышкы көрүнүшүнүн макетин түзөт. Ал эми бул макетти браузер аркылуу көрсөтүп, колдонуучуга көрсөтүү үчүн алгач код жазуусу шарт. Ал эми бул код жазуу процессин сайттын түзүлүшүн жайгаштыруу деп атай турган болсок, ал эми бул нерсе менен алектенген адисти сайт түзүүчү, башкача айтканда верстальщик деп атайбыз. Сайт түзүлүшүн жайгаштыруу түшүнүгү басма иштеринен келип чыккан. Китеп, газета, журналдарда окууну мүмкүн болушунча жеңилдеткен жана окурмандын кызыкчылыгын арттыра турган белгилүү бир блоктордо жайгашкан тексттер жана сүрөттөр бар. Ал эми сайтта дагы баардыгы дал ушул сыяктуу. Сайттагы белгилүү бир элементтердин туура орунда жайгашуусун жана алардын кандайдыр бир белгилүү тапшырманы туура так аткаруусун сайт түзүүчүсү жасап чыгат. Ошондуктан бул жоопкерчиликти талап кылган олуттуу иштердин катарына кирет десек болот. Сайт түзүүчү адисине керектелүүчү эң негизги инструмент катары код жазуу жана аны оңдоо үчүн тексттик редактор. Ал эми веб-дизайнер тарабынан алынган макетти ачып, аны колдонуу үчүн графикалык программалар сунушталат. Веб-баракчаларда HTML-сиз элестетүү мүмкүн эмес. HTML бул белгилөө тили. Анын жардамы менен браузер баракчадан эмнени көрсөтүү керектигин түшүнөт. Эгер HTML баракчанын мазмуну үчүн жооп бере турган болсо, ал эми анын дизайндык милдетин CSS алат. Жетишерлик код жазууну билсек жана саналуу программалар менен иштей алсак болду деп ойлогондуктан бул кесип оңой катары байкалышы мүмкүн. Бирок иш жүзүнө келгенде ал да канча татаал. Себеби жазылып даяр болгон код үчүн албетте бир канча талаптар бар. Биринчиден, жазылган коддо эч кандай ката жок болуусу керек жана стандарттарга жооп берүүсү зарыл. Себеби жазылган коддун негизинде сайттагы ачылуу ылдамдыгы жана андагы элементтердин туура так көрүнүшү абдан маанилүү. Экинчиден, ар кандай браузерлерде сайттын көрүнүшү туура болушу керек. Негизинен ар кандай браузерлер жалпы эрежеге жана стандарттарга жооп бергени менен кээ бир учурларда сайттагы элементтердин кээ бирлери ар кандай браузерде ар кандай болуп көрүнүп калышы толук ыктымал. Биздин сайттар телевизор мониторунан баштап телефон экраны аркылуу дагы көрүлгөндүктөн бул маселени чечүү үчүн албетте бир канча ыкмалар бар. Биринчиси туруктуу көлөмдөгү баракча. Тактап айта турган болсок, сайттагы элементтер браузер экранынын өлчөмүнө көз каранды болбостон бирдей өлчөмдү алат. Бул сайттар чоң экранда кенен орундукту ээлей турган болсо, ал эми смартфондо вертикалдуу тизмени жылдыруу менен көрсөтүлөт. Экинчи ыкма өзгөрүлмө көлөмдөгү баракча. Сайттагы элементтер браузер экранынын өлчөмүнө карама каршы багытта кысылуу менен формасын өзгөртүшөт. Ал эми үчүнчү адаптацияланган, башкача айтканда ыңгайлаштырылган көлөмдөгү баракча. Белгилүү бир шартта сайттагы элементтер бир орундан экинчи орунга жолуу менен телефондун экранына жараша көлөмүн өзгөртөт. Жогоруда айтылып өткөн бардык ыкмалардын бири дагы эң негизги ыкма катары кабыл алынган эмес. Себеби ар бир ыкма кандайдыр бир артыкчылыктарга ээ болуу менен биргеликте сөзсүз түрдө кемчиликтери дагы бар. Ал эми сайт түзүүчү адис катары жасап жаткан долбоорунун негизинде кайсыл инструментти колдонууну өзү чечет. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат, көрүшкөнчө.